Саламатсыңарбы балдар? Бүгүнкү видео сабакты баштайбыз. 5-класстар үчүн математика сабагы. Балдар, силер бүгүнкү сабакка даярсыңарбы? Анда жакшы маанай менен жаңы теманы баштайбыз. Сабактын темасы процент. Сабактын максаты бүгүнкү сабакта силер процент жөнүндө түшүнүк аласыңар. Мисал, маселелерди чыгара аласыңар. Алган билимиңерди практикада колдоно билүүгө үйрөнөсүңөр. Онлайн түрүндө сабак окуу менен билимиңерди, аң сезимиңерди, логикалык ой жүгүртүүңөрдү өнүктүрөсүңөр. Балдар, силер билесиңерби? Процент түшүнүгү турмушта эң кеңири колдонулган түшүнүктөрдүн бири. Проценттер экономикада, финансылык эсеп кысап жүргүзүүдө, статистикада, илимде, техникада кеңири колдонулат. Адамга өзүнүн жашоо турмушунда процентке байланыштуу көптөгөн маселелерди чыгарууга туура келет. Мисалы, ири соода борборлорунда, базарда, дүкөндө, банкта жана башка жерлерде. Ошондуктан коомдун ар бир өзүнүн маданияттуумун деп эсептеген мүчөсү проценттин маанисин так түшүнүүсү жана ага карата маселелерди чыгара билүүсү керек. Жаңы теманы баштаардан мурда мен силерге төмөнкүдөй мисал менен кайрылайын. 1 сомдун 1%, 10% жана 100% канчага барабар? Ооба балдар, силер 1 сом барабар 100 тыйын экендигин билесиңер. Анда 1 сом 100 тыйынга барабар болсо, 1% 1 тыйын, 10% 10 тыйын, 100% 1 сом. Демек, 1,100 100%ке барабар. Процент деген эмне? Сандын 1% бул сандын 100дөн 1 бөлүгү. Башкача айтканда, 100дөн 1 бөлүк процент деп аталат. 1% барабар 100дөн 1. Барабар 0,100. Бул жөнөкөй бөлчөктүн айрым учуру катары каралат. 100дөн 1. Демек, 100дөн 1 бөлүк процентти билдирет. Төмөнкүдөй мисалдарды карайлы. 1,100 барабар 100% болсо, анда 0,8 жөнөкөй бөлчөк түрүндө 100дөн 8 деп жазып алсак болот. Бул 100дөн 8 бөлүгү 8%ти билдирет. 60% барабар 100дөн 60ка. Анда 60-ты 100гө бөлүп, ондук бөлчөк түрүндө жазсак, 0,6 болот. 20% бул 100дөн 20га барабар. Барабар 0,2ге. Эми төмөнкүдөй маселени карайлы. Номер 496 көнүгүү. X заводу тарабынан чыгарылган тетиктердин 20дан 1 бөлүгү стандарттарга ылайык келбейт. Тетиктердин 20% жараксыз, бирок чыгарылган деп айтууга болобу? Бул маселени чыгаруу үчүн маселенин шартында 20дан 1 бөлүк стандарттарга ылайык келбейт деп атат. Анда 20дан 1 бөлүктү процент түрүндө туюшубуз керек. Бул 100дүн 20дан 1 бөлүгү 5%ке барабар. Анда жараксыз тетиктерибиз 5% экен. Демек, тетиктердин 20% жараксыз чыгарылган деп айтууга болбойт. 5 гана проценти жараксыз. Номер 497 көнүгүүнү силер өз алдыңарча аткарасыңар. Төмөнкүдөй маселе берилген. 5-Б класстын окуучуларынын 5ден 1 бөлүгү Барселона үчүн күйөрман. Бул класстын 80% Барселонанын күйөрмандары эмес деп айтууга болобу? Бул маселени силер өз алдыңарча чыгарасыңар. Анда эми сан менен проценттин дал келишин карайлы. 1,100%ке барабар болгондуктан санды процент түрүндө жазыш үчүн аны 100гө көбөйтүп, процент белгисин коюш керек. Мисалы, 0,7 санын процент түрүндө жазалы. Анда 0,7-ни 100гө көбөйтөбүз, 70%. 1% барабар 0,100дөн 1 болгондуктан проценттерди сан түрүндө жазыш үчүн
аны 100'gө bölüp prosentin belgisini alıp koyuş gerek. Misалы 77%'ti biz san türünde jazalı. Анда 77'ni 100'gө bölөбүз 0,177. Мына балдар, көрүп турганыңардай, санды процент түрүндө, процентти сан түрүндө жазып алсак болот экен. Санды процент түрүндө жазуу үчүн 100'гө көбөйтүп, процент белгисин коебуз. Ал эми процентти сан түрүндө жазуу үчүн процентти 100'гө бөлүп, процент белгисин алып коет экенбиз. Анда буга төмөнкүдөй мисалдарды карайлы. Номер 498-көнүгү. Процент түрүндө жазгыла. 0,9 саны берилген. Анда 0,9'ту 100'гө көбөйтөбүз. Процент белгисин кошуп жазып коебуз. 0,9'ту 100'гө көбөйтсөк 9%. 1,2 санын процент түрүндө жазуу үчүн 1,2'ни 100'гө көбөйтөбүз. 120%. 0,1037. Көбөйтөбүз 100'гө 3,7% болот. 15 санын процент түрүндө жазсак, 15 көбөйтүү 100 процент белгисин кошуп жазып коебуз. 1500%. 0,1007 100'гө көбөйтөбүз. 0,7% болот. Андан кийинки көнүгүүнү карайбыз. Номер 499-көнүгүү. Сан түрүндө жазгыла. Сан түрүндө жазуу үчүн эрежесинде айтылгандай биз процентти санга 100'гө бөлүшүбүз керек. Жана процент белгисин алып коебуз. 17%'ти сан түрүндө жазуу үчүн 17'ни 100'гө бөлөбүз. 0,117. 2,4%. Бул 2,4'тү 100'гө бөлөбүз. 0,1024. 0,146%. 0,146'ны 100'гө бөлөбүз. 0,1046. 156%. Бул 156'ны 100'гө бөлөбүз. 1,156. 20,7%. 20,7'ни 100'гө бөлөбүз. 0,1207. Балдар түшүнүктүү болгон болсо, анда төмөнкүдөй тест менен иштейбиз. Өз алдыңарча жообун белгилөөгө аракет кылгыла. Биринчи, 5'тен 1 саны канча процентке барабар? Экинчи, 0,100'дөн 5 саны канча процентке барабар? Үчүнчү, 40% кайсы санга туура келет? Төртүнчү, 15 мүнөт канча процентке барабар? Өз алдыңарча иштеп белгилеген болсоңор, жообун текшерип алгыла. 5'тен 1 бул 20%. 0,100'дөн 5 5%. А жообу туура. 40% бул 0,4'кө барабар. Б жообу туура. 15 мүнөт бул 25%ке барабар. Б жооп туура жооп. Сандын процентин табуу. Эгерде А барабар Б бөлү 100 көбөйтүү П болсо, анда А саны Б санынын П процентин түзөт. Сөз менен айтсак, Б санын 100'гө бөлүп, бул сандын 1%-ин табабыз. Андан кийин натыйжаны П'га көбөйтүп, Б санын П процентин түзгөн А санын алабыз. Төмөнкүдөй маселени карайлы. Жылдыз айткандай, анын классында окуучулардын 25% көз айнекчен. Жылдыздын классында 28 окуучу болсо, алардын канчасы көз айнекчен болгонун аныктагыла. Эгерде класста 23 окуучу деп эсептесек, жооп кандай өзгөрөт? Бул маселени чыгаруу үчүн биз төмөнкүдөй жолду тандайбыз. 28 окуучу бул класстагы бардык окуучулардын саны. Демек 28 окуучу 100%-ти берет. Биз 25% канча окуучуну түзөрүн аныкташыбыз керек. Ал үчүн 28'ти 100'гө бөлөбүз. 0,128 болот. 25%ке көбөйтүп койсок 7. Демек 7 окуучу көз айнекчен. Эгерде класста 23 окуучу деп эсептесек, анда жооп кандай болот? Анда биз 23'тү 100'гө бөлүшүбүз керек. 23'тү 100'гө бөлсөк 0,123, 25'ке көбөйсөк 5,175.
Көрүп турганыңардай, бул жерде 5,75 менен окуучунун санын аныктоого болбойт. Демек, класста 23 окуучу деп эсептеп алууга мүмкүн эмес. Мындай 23 окуучу болушу мүмкүн эмес. Кийинки көнүгүүнү аткарабыз. Номер 502 көнүгүү. Эгерде X заводу чыгарган 6200 деталдын 95% жарактуу болсо, анда деталдардын канчасы жараксыз? Маселени төмөнкүдөй чыгарабыз. Жалпы деталдардын саны 6200 болуп атат. Анда 6200 деталыбыз 100%ке барабар. 95% жарактуу болсо, анда 5% жараксыз. Ошол 5% жараксыз канча детал турарын, канча детал болушун биз аныкташыбыз керек. Анда биз 5-ти 100гө бөлүп 6200гө көбөйтөбүз. 5-ти 100гө бөлсөк 0,5, 6200гө көбөйтсөк 310. Демек, 310 детал жараксыз экен. Жообу 310 детал жараксыз. Балдар, бүгүнкү тема түшүнүктүү болгон болсо, үйгө тапшырма номер 503 көнүгүү. Азыркы маселени чыгаргандай чыгарасыңар бул маселени. Бүгүнкү сабагыбыз ушуну менен соңуна жетти. Саламатта болгула.